2016 Кытай жаңы жылы февраль айынын 8-ине туш келди. Кытай зодиагы боюнча быйыл маймыл жылы деп эсептелет. Маймыл зодиактын ичиндеги 12 жаныбардын 9-су. Булар маймыл жылында төрөлгөн адамдардын айрымдары гана. Кытай элинин айтуусу боюнча маймыл эң акылдуу жана тентек жаныбар. Кытай адабиятындагы классикалык романдардын бири деп саналган Батышка саякат китебинде маймылдардын королу бир кечилди коргоо үчүн жиндер менен кармашкан. Жылнаамага 5 элемент киргизилген. 2016 жыл Кызыл от маймылы. Бул жылы саясий жана финансылык өзгөрүүлөр болот деп күтүлүүдө.